Май айында Орусияда 33 жаштагы Айгерим Талайбек кызынын жансыз денеси дивандын алдынан табылган. Ал баштыкка оролуп, скотч менен бекемделген абалда болгон. Маркумдун жакындары бул окуя боюнча акыйкаттык издеп жатышат. Алардын айтымында Айгерим мыкаачылык жол менен өлтүрүлгөн. Саламатсыңарбы, урматтуу кадырлуу кыргыз элим, ардактуу президентибиз Садыр Жапаров. Мен сизге кайрылуумдун себеби төмөндөгүчө. Мен себеби ушу үстүбүздө жылдын 9-майында Талайбек кызы Айгерим аттуу кыз, менин кызым, кичинекей кыз, кыздарым кичинекей эле. Ошол Москвага барып иштеп, ошо үй алам деген аракет менен, үй алам деген тиргилик менен ошо Москвада иштеп жүргөндө ошо 9 күнү өлтүрүлүп кетилген. Дайынсыз жоголгон. Кызым 33 жашта эле. Кызымын мурун барып келип жүргөн. Анан ошо неме кылганы кийинки жылдары ошо турмушунан ажырагандан кийин 3 жыл болду эле. Ошо Москвага барып ошо мына кичинекей менин колумда баласына үй алып берем деп аракет кылып, мунун немеси аябай зор эле мындай пландары бар эле, пландарына жетпеди байкуш кызым. Баласы азыр мына ушул айдын 16-сында 3-кө толук толот. Бул баламдын, бул кызымдын ушундай аракети, ушундай өзүнө турмушка деген аракети, баскан издери калды эсимде. Акыркы күнү ошо 8 күнү иштен чыгып келатканда сүйлөшүп келгенбиз, телефон менен сүйлөшүп келген. Апа мен немем чогулткан акчам миллиондон ашып калды, апа. Сиз келсеңиз, мына 3 ай каникулда үйгө келсеңиз, ошо Москвага келсеңиз, анан сиз менен кошо эле Кыргызстанга барам. Кыргызстандан ошо ипотекага үй алып, биринчи төлөмүн төлөп, ипотекага үй алып, ошо Кыргызстанда эле жашайбыз, апа деп ошентип аябай неметип келген. Мен менен сүйлөшүп анан үйүнө жеткен, апа мен үйгө кирдим, мына подъездге кирип кетип мен кирип жатайын, чарчадым апа деп анан кирип кеткен. Ошол ойдон менга кабар жок болду да. 9 күнү өзү ошо немеде эле, Москвада эле бир ооруканада уборщица болуп эле иштейт эле. Бирок уборщицалардын айлыгы күчтүү экен, 120 000 айлык алат эле. Анан да подработкаларга иштейт эле. Бир-эки жерде подработкасы бар эле, бирөөсү 30 000, бирөөсү 40 000. Ошо подработкаларын иштейт эле. Бирок жаны тынбайт эле, ушундай тытынып иштеп, турмушту мындай көчөдө сейилдеп басканды жаман көрөт эле, ушундай кыз эле. 8 күнү 9 күнү мен звонок кылдым. 8 күнү мен түшүмө кирди кызым. Ошо үйгө кирип кеттим дегенден кийин эле мен түш көрдүм. Ошо дивандын алдынан эле кызарган кан, ошо кызым ошо дивандын алдынан эч чыгара албай койдум да. Чочуу ойгондум. Чочуу ойгонуп телефон кылдым. Телефон кылсам, телефону тамык экен, иштеп атыптыр, бирок албады. Уктап калган тура деп анан түш түлкүн немеси да деп анан мен эретур кылбай, бирок уктай албай койдум, такыр уктай албай койдум. Заарлап чалдым, албады. Ошо биздин немебиз боюнча, саатыбыз боюнча 12-ден 1-ден 10 мүнөт өткөндө немеси өчкөн, телефону. Такыр чалсам кетпей калды. Анан мен буяктан ыйлай бердим. Бу кызым мындай ситуация вообще болгон эмес эле да, мындай неме такыр болгон эмес эле. Мынтип жоголуп кетпейт эле, бир жака кетсе да мен мынакка кеттим, апа мынанча сааттан кийин звонок кылам, мынантип деп ушу адресин ушундай тынбай мага берип турат эле. Мындай ситуация такыр болгон эмес. Анан мен өзүм деле чочуладым, түндө түшүм деле туура болуп чыкпагай эле деле, өзүм эле коркуп эле. Анан ошол жакта кызым Талайбек кызы Динара, экинчи ажеси, чоң кызымдан кийинки кызым. Ошол кызым экөө бир жерде иштейт эле. Ошол кызымдын үйүндө деле барып ошол үйдө турчу эле, көбүнчө ошол үйдө турат эле. Анан ошол 8 күнү бул касапат квартирасына бир аял кызы менен жашаган квартирадан чыгып кетет. 2 күн болот, мен чыгып кеттим дейт. Анан касапат болуп, анан ошол квартираны тазалап туруп, эртең бир семени алып коеюн, бир комната, мен сиз менен жашай берейин деди. Ошо 8 күнү касапаттай болуп ошого келип атпайбы, үйдү тазалап өткөзүп берейин деп. Өзү 2 бөлмөлүү квартира
эки бөлмөлүү. Бир комнатасында балдар баягы этаж немеси бар эле, диваны бар эле, биринин үстүнө бири чыккан. Ошодо 2-ден 4 бала жашайт эле. Бир комнатасында бир кыз, аял менен кызым үчөө жашайт эле. Анан бул ошо кызым, экинчи кызым Талайбек кызы Динараныкында ошо жерде көбүнчө ошо жерде болот эле. Анан ошо 7 күн ал жерде болду, 8 күнү касапаттай болуп ошо үйүмө жыям деп келип анан ошондой болуп атпайбы. Мен ошо 9-унан звонок кылдым, издеп баштадык. Аякта кызым да издеди, участковойго берди, өзүнүн участковойуна берди. Биздин оюбуз эле Сахаровага ошо телефон өчүп Сахаровага нетип калдыбы деп ойлодук эле да. Анан бул Сахарова да жок болуп чыкты, отделениялар да жок болуп чыкты. Аларга берсек, бул жерде мен консулга ошо Москва, ошол жерден аркылуу Москвага бир тааныш бар эле, ошол жерге чалып, алардан да караттырдык да. Ошентип биз аны караттырып антип мынтип чекти эле, бир 2 күн 3 күн өтүп кетти деп атпайбы. Анан 12 күнү анан ошо кызым Талайбек кызы Динара үйүнө деле барчы, кокустан ооруп, телефон өчүп, ооруп соруп калганбы, телефондо такыр өчүп атат деп анан баягы кызыма айтсам, кызым үйүнө келет 12-сине. Ошо Динара кызым. Үйүнө келип, үйүнөн кабар алайын деп келсе, үйүндө биринчи келгенде эч ким ачпай коет. Анан экинчи дагы келет. Келгенде ошол азыр камалып отурган бала ачат. Азыр камал ошо күнөөлүү деп камалып отурган Жанарбек деген бала. Кыргыздар жашачу. Кыргыз. Экөө тең эле кыргыз. Бирөөсү болсо Жанарбек деген бала Нарындык бала экен. Баяман деген бала Баткендик бала экен. Анан ал экөө ошол Нарындык бала ачат эшикти. Ачып анан ушундай Айка жокпу десе, Айка 8 күнү келген, ошо бойдон көргөнүбүз жок. Мен ишке кетип калдым эле, иштен келсем жок деп коюптур. Анан келсе мага кабарын айткыла деп. Мен бул жерден ыйлап ошо дивандын алдына эле көмүп койду, буну дивандын алдына жашырып койду, өлтүрүп коюшту деп эле ыйлап аттым да. Анан дагы ошо менин сөзүмө укпаган рас болгон экен деп атам азыр. Эгерде менин сөзүмдү укканда барып диванды ачса, кызымдын өлүгүн көрсө, буну да ошону менен кошо өлтүрүп койсо, 2 кызымы бирдей жок боло беле деп азыр ушуга тооба кылам, тооба. Ошо менин сөзүмдү укпай койгон рас болгон экен кызым деп. Анан ошо кийимдерин карабаса эле баягы бала артынан эле туруп алат да. Нары баса нары, бери баса бери, анан коркот. Бул эмне эле мен артыма мынча нетпей эле, жылбай чичпей артыман түшүп калды деп коркот. Анан сразу эле эшикке чыгат. Эшикке чыгып анан бул баланын номерун алат. Номерун алып Айка келсе, биз Айка деп коет элек, Айгерим аты. Айка келсе мага кабар кылып коюңуз деп анан номерун алып анан чыгып кетет. Ошондо 12 күнү ошентип кабар алып келип атабы. 12-күнүнө караган түнү Баяман деген бала Кыргызстанга чыгып баса берет. Казакстан аркылуу машина менен чыгып баса берет. Анан ал баланын номеру бар экен. Биз анан бияктагыларды неме кылып мен чалдык. Чалып сен менен келатабы Айка, Кыргызстанга эле кетип калсамбы деп ошентип атканда. Кокустан ошо бала менен келе атпайбы экен деп анан чалсак, жок, мен өзүм эле кетип атам, мен Кыргызстанга кетип атам деди Баяман бала. Макул келе бер деп анан биз баяктан издей бердик. Анан бул кызым анан баягы бир жака эч ким өлөт деп ойлобойт да, эч ким өлүп калат деп эч ким ойлобойт да. Анан бир жака ойноп нетип кетсе, сейилдеп бир жака чыгып кетсе, келип калар. Мен квартиранты алып киргизе берейин. Баары ал менин жанымда жашайт, эми келсе деле менин жанымда жашайт. Ошо квартирант киргизе берейин. Квартирант бере турган убагы болуп калды деп анан булар ошо 20-сында квартплат бериш керек экен да. Ошого анан бул квартирант издеп анан бир семейный табат. 18 күнү табат семейныйди. Анан барып ошо квартираны көрөбүз деп неме кылса, анан баягы балага анан звонок кылат. Жанарбек деген балага. Ушундай үйгө бир квартирант кетип атат. Ошону үйдү көрсөтүп кой. Айка келбейди десе, жок, келген жок, дайыны жок дептир. Анда келип калар эми бир жерден, бир дайыны чыгып калар. Ошо үйүнө квартирант киргизе берели, квартплат беришибиз керек деп ошентсе макул деп анан баягы телефон өчүрөт. Ушу жарым саат болду дейт, 45 мүнөт болду дейт. Ошонун аралыгында кайра голос кетирди дейт.
ошо Жанарбек деген бала Динара кызыма голос кетириптир. Эже үйдөн бир башкача жыт пайда болуп атат. Өзүңүз келбеңиз, күйөөңүз менен келиңиз. Үйдө башкача жыт бар дептир. Анан баягы кызды издеп аткан жанын учуп күйүп такси жалдап алып анан ал жерде Талайбек уулу Альберт балам да бар эле, чоң балам. Аны келини менен чакырып алып үчөө төртөө анан келет. Келсе баягы бала эшикте күтүп турган болот. Балдарымы күтүп турган болот. Келип эле баягы балам болсо сен каяктан көрдүң, эмне кылдың, бул каяктагы жыт экен, ушул убакка чейин ушу жыттын үстүндө кантип жашадың деп эле баягы опурулуп келет да. Ошентсе мен көрдүм, ооба дивандын алдында жатат дептир. Сен көрдүңбү десе, ооба мен көрдүм, дивандын алдында жатат дептир. Анан бирги эки кызга угузбай эле анан баскыла биз кирип өзүбүз кирип көрөлү деп анан баягы Жанарбек анан күйөө балам, өзүмдүн балам үчөө анан чыгып кетет. Шопур төртөө. Чыгып кеткенде эле баягы эки кыз эшикте калат. Эшикте калганда эле кайра охрана менен алар деле аркасынан чыгат. Чыгып барса баягы нип менен биринин аркасынан бири барып калат. Эшигин ачса эшик ушунча адам тура албайт дейт. Эшикти ачса бетке урат дейт, сасыгы дейт. Ушунча жыты чыгып кеткен дейт. Ошо 23 этаждан 1 этажга чейин баягы жыт түшүп кеткен дейт. Анан бул эмне деген жыт деп охраналарга айтса, билбейм, чычкан мышык сышык өлүп калган ошо. Биз билбейбиз дептир. Анан баары кирип барса, охрана менен кирип барса эле баягы үйдө жытты көрүшүп, ызылдап, диванды ачып, чыркырап үстүнө түшө калышып, чыркырап ошентиптир, мына сөөктү тааныгыла дептир. Ооба менин карындашым сөөгү деп, мен сиңдимдин сөөгү деп экөө тең ошо таанышыптыр. Ооба 4-5 пакетке башынан этегинен каптай берген. Бул пакеттечи. Үйдө ошо биринчи табылганда 3 бычак чыккан. Бир кайчы, бир үскөч чыккан. Кайчысы да кан, бычактары да кан, үскөчтөрүнөн бери кан болуп чыккан. Анан баягы немени ачканда ушу мойнунан муздаптыр дейт, койдой эле муздаптыр, кежигесинде териси эле кармап турат дейт. Колдору ар бир мууну сынган дейт. Колдорунун муундары сынган дейт. Билегинен сынган дейт. Анан ушу мөрүсүнүн ылдыйымына колдору көк-мөк дейт, көгөрүп кеткен дейт. Пакетте жата берип, кыз деле өзү күрөңдөшүп, шишип нетип калыптыр дейт. Анан бул кызды муунап да көрүшкөн. Булардын ою өлтүрүп алышып, муну Москвада ким издеп, бунун издери бар беле деген ой кылышканбы, ушу жок кылабыз деп ойлошкондо паспорт, документ эчтекесин калтырбай жок кылышкан булар. Телефондон бери жок кылышкан. Ошо телефон жок кылбаганда, телефондо ким менен сүйлөшкөнү, кандай болгону ошо телефондон табылып калат эле. Телефондо жок кылышкан. Анан кызымы табылгандан кийин небетиптир, анан эми болор иш болуптур, небетпей келет. Ошол эле жерден Жанарбек деген балага колуна кишен салып неме кылыптыр милициялар. Анан өлүктү текшеришип, андай мындай өлүптүр, колу сыныптыр, мынтиптир, антиптир деп баары неме кылыптыр. Ичи жарыкта, ичегисин, ички аппаратын башка пакет, ишигиси ошондой пакет кылып салган окшойт. Баягы бөлүп салып алып чыгып кетип аткандан кызым айтат, аябай ыйладым дейт. Бул эмнеси ушунча бучалап салыппы, бучалап бөлүп кылып салган окшойт деп ыйладым дейт. Бирок мага деле ыйлайт деп балдарым айтышпады. Ошо ичи жарык экен, апа деле дешти. Ичи жарык экен, мойнунан муздаптыр эле дешти. Менин оюм булар ошентип жиликтеп ыргытып ийсе, көрүнгөн мүчөсүн көрүнгөн жерге ыргытып ийсе табылбай калат. Анан биз кутулуп калабыз деп ойлошкон да. Квартирадан ошо биринчи 2 эшиктен кирет элек. О чоң эшикте дагы чип менен кирет эле, ал жерде да камера бар эле. Бир кичине эшиктен да кирет эле, ал жерде да камера бар эле. Камера ошо 23 этажга чыккыч жакта лифттен бери камера бар эле да. Баардыгы да камера эле. Мусор таштаган жерден бери 3-4төн камера бар эле. Баягы сейилде орустар кыйын тамеке чегет го, чыгып мындай неме жака чыккан өзүнчө бир немеси бар, канасы бар эле. Ал жерде да камера бар эле. Баардык жеринде камера бар эле. Камерадан коркушканда буларчы ыргыта албай калышкан баланы, кызды. Ыргыта жок кыла албай калышкандан баягы квартираны кирет дегенде айласы мукураганда анан кыз айтканда ушинтип жыт чыгып атат, келгиле.
Анан колуна кишен салып, эмнеге мындай деп колуна кишен салып, сен күнөөлүсүң деп колуна кишен салса, ошол кишен колунда кишени менен да бирөөгө жанталашып жазып атат дейт. Анан сен эмне үчүн буга кимге жазып атасың десе, ошо буякта качып келген баяман балага жазып атат дейт. Не жаңылык, не сөз, не кеп. Ошо кептерди угуп, ошентип жазып атат дейт. Анан колунан телефонун алып койду дейт. Алып койсо ошол баланын жанынан 4 телефон чыкты. Бир эмес 4 телефон чыгыптыр. 1 жыл болгон. Ошо мен барганда кирген бала эле. Ошойдон чыкпай эле жашап жүргөн экен. Жок, мен чыкпайм, ушул жерде эле жашайм. Ушул жерде Аминага туруп алдым, ушул жерде жашайм. Анан мына Баямен деген баланы мен тааныбайт экенмин, мен көрбөм. Бул чоң кызым Чынара деген кызымдын квартирасында жашап аткан бала экен. Ал чоң кызым мындай квартирасы бар, ал төрөп, анан буя Кыргызстанга баса берди күйөөсү, ошо бала чакасы менен келгенде баягы квартираны тапшырып бергенде анан ошо Айканын квартирасына келип жашаган экен. Ошо Айгеримдин квартирасына келип жашап аткан экен. Бул өзү таксибайт кылган бала экен. Ошо Амина үчүн эле келет экен бул бала. Үйгөчү көп деле келиппес экен. Анан кийинки мезгилдерде аябай эле күндө эле келип аткан дейт. Үйгө келип жатып аткан дейт. Анан бир комнатасында бир аял кызы менен анан наркы балдардын үстүндө баягы аялдын баласы да бар экен. Ошентип семейный болуп балдар менен өзү ошо кызымдын үстүндө жашап, бир комнатада жашап атышкан. 2 күн болуп кеткен экен, чыгып кеткенине. Анан ошо квартираны жууп тазалап, квартирантка берем деп келип анан ошентип өлүп атат да кызым. Эмне себеп болушу мүмкүн? Мен көрбөдүм, мен билбедим деп ал бала мойнуна албай атыптыр. Азыр ушул убакка чейин мойнуна албай атыптыр. Мен көргөн жокмун, билген жокмун. Мен ошол жерде жашайм. Бычак та сенин колуңдун изи десе, бычактын сөзү менин колумдун изи болот. Мен ал жерде жашаганмын, мен ошол жерде жатып туруп атканмын, мен ошол жерде эчкимди кармап атканмын, аны кармаган, буну кармаган, баары ушул жерде менин колумдун небеси бар деп эле мойнуна албай атыптыр. Бирок ошо квартирага эч ким кирген эмес. Ошо 2 баладан башка эч ким кирген эмес. Кызымын ошо 8-inde кирип кеткен камерага түшкөн. Ошойдон кызым да чыккан эмес ал эшиктен. Такыр чыккан эмес. Ошо 2 бала эле кирип чыгып аткан балдар ошол 2 эле болгон. Камерага ошол 2 гана түшкөн. Квартирасына деле ошол 2 эле кирип чыккан, башка эч ким. Анан бир аял кирип чыккан дейт. Аялы ошо менин кызым да 12-синде жоктоп издеп барган, ошо кызым түшкөн. Бир аялы да бар экен деп айтыптыр орустар. Аялы ошо менин кызымды издеп, ошо 12-синде үйүнө барып, 2 жолу барып, биринчисинде ачпай коюп, экинчисинде барып ачып, анан ошентип барып келген ал кыз. Анан ушул бала эле 2 бала эле аябай түшүп аткан экен. Эмне себептен алар Бул өнүктүктөрүн отурайындар, эмне себептен өлтүргөнүн деле билбейм. Бул ошо акча тууралуу өлтүрүп коюшту дейм да, бул 3 жылдан бери ошол жерде иштеп аткан, үй алам деп атканын уккан, ага буга сүйлөп, нетип атканын угушкан, акча бар деп аткан, менен сүйлөшүп атканын деле угушат. Апа мындай андай деп акча тууралуу сүйлөшүп калса. Иши кылса буну көптөн бери ушу пландап жүргөн, жалгыз калганын пландап жүргөн балдары да буларчы. Мурун жанында аял бар эле, ал менен өтө албай аткан. Анан бунун жалгыз калганын неме кылып анан ошо 7-си күнү ошо эжесиникинде 6-сы 7-си күндөрү эжесиникинде болгон, ал күндөрү үйдө жок болгон. 8-си күнү ошо үйгө келгенде үйдү тазалайм деп келгенде анан ошентип өлүп атпайбы. Өлтүргөндө дагы жөн өлтүрүп эле жөн койбой отуруп калайындар. Канын төгүп, муздап, ичин жарып, ар бала кылып. Бул өлтүрүп алышып эле ойногон да булучу. Ар жер кескилеп көрүшкөн, ичин жарып көрүшкөн. Кандай кылса кандай болот деп буларга эч ким тоскоол кылган эч ким болгон эмес. Үйдө ошол экөө эле жашаса, башка эч ким кирип чыкпаса, өздөрү билип, өздөрү калчаганда буну ар бала кылып көрүшкөн. Бул картага кармайт эле акчасын. Анан Кыргызстанга салып, банкка салып, топтойлу десек, Москвадан азыр кичине көбүрөөк акча салса эле немеге түшүп калып атпайбы, рейскеби, бир балага деп эле түшүп калып эле, карталары ачылбай эле ошентип атат. Анан картага эле топтоп жүргөн. Көп акча которо албайт. Комментарийде ошондо айтып атат, эмне үчүн акчаны колунда антип токтогон деп. Буякка сала албаса, анан ошо колуна картага салып ошентип
топтоп жүргөндө. Ошо сумкасындагы картасы, соткасы, документтери эчтекесин калбай жок кылып салышкан. Анан буну өлтүрүп алуунун кокусу ушундай кылып буну зордуктаган деп дагы немеден айтып атышат да. Экспертизадан бул кызыңарды зордуктаган дептир. Бир эле адам эмес. Зордукталган деп. Ошонун да немеси чыкпай атат. Мына 2 айдын жүзү болуп баратат. Те Москвада кыздарым, балдарым да барып бир кабарын алалы. Не болуп атат, не кылып атат деп неме кылса. Кабар жок, эч ким бир буңк этип сүйлөбөйт. Кабар жок анан немеге элчиликке кайрылса, элчиликтеги балдар биздин убактыбыз келсе, убактыбыз болсо барып кабар алабыз деп. 2 айга чейин кантип экспертиза чыгат да. Бул бала ошол акча менен жаап коюп кутулуп кеткиси келип атабы дейм да. Бул мынаяқта качып кеткен баланы да жөн качырган эмес да. Жөн качырган эмес, сен качып чыгып кете бер. Мен өзүм калайын, өзүм калып туруп акча менен чыгып кетем деген ой болгон да буладачы. Мен оюм эле ошентип эле планда ойлонуп ошентип эле кыял неме кылып атам да, оюман ошолор кетпей атат. Бул эркиндикте эле жүрөт. Аны кармаган деле эч ким жок, сураган деле эч ким жок. Ошону кармап бир сурак алып бергиле деп түртпөгөн эшигим калган жок. Бардык эшикке бардым, ага бардым, буга бардым. Бардык эле ошо бир сөз айтат, сен адвокат жалда. Анан сен ишиң козголот деп. Мен акчам болбосо каяктан жалдайм? Ал деле акча менен жалданат да, азыр бекер эч ким жок да. Бекердин атасы качан өлбөдү эле. Ошентип көзүм жашым көл кылып барбаган жерим калбады. Ошо Оштогу бардык немеге барып келдим. Шаардык сотуна бардым, шаардык милицияханага бардым. Консулствого бардым. Консулствого барсам, ошо чүйлүк бир бала отуруптур. Аты жөнүн да сурап, атын айтты эле, бир унутуп калдым. Ошо бала биз эмне кылып бере алабыз деди. Биз эчтеке кыла албайбыз. Биз эч неме кылбайбыз. Сиз только адвокат жалдаңыз деди. Ошондо анан сиздин ишиңиз алга жүрөт деди. Анан ошон үчүн атаң көрүү баягы азыр акчалуу заман экен. Акчаң болсо ангелде шорпо дегендей. Акчаң болсо бар жоктун баары бүтөт экен. Анан ошого жетим жесирлер ыйлаган жерде ыйлап ушинтип жүрө берет экенбиз. Биздин сөзүбүз ары каттап сууда кечпейт экен. Эч жерде өтүлбөйт экен. Чындаганда каралбайт экен. Каралбай эле атат. 2 айдын жүзү болуп атат. Кызымдын өлүгү чыркыраган бойдон калды. Азыр түшүмөн кетпейт. Мен ушинтип зыркырап көрүнгөн жерге барып зыркырап жүргөнүм ал деле жөн жата албай атат да. Кудай бар. Бир Кудайга койдум, башка эчтеке кыла албадым. Айлам жок ошого неме кылдым. Кудайга койдум дедим анан башка. Кан кое бербестир. Кудай бардыр дегенден башка эчтеке кыла албай эле отурам. Азыркы учурда ошо кызым мына 16-сында 3-кө толот. Ушул кызымдын баласы менин колумда. Bunun atasını da ele bilmeyiz. Atası olsa ошо Москвадан экөө үйлөнгөн. Москвада жүргөндө алдыман келип кичине тойчук бала жасап анан алдыман алып кеткен. Ошо жерге молда алып келип нике кыйдыртып анан жашайбыз деп алып кеткен. Балам менен 4 ай эле жашады. 2 ай мага келбей 2 ай жашады. Ошентип 6 ай ошо Москвада жүрдү. Курсагында баласы ошо 4 айлык болгондо келди мага. 4 ай. 4 айдан өтүп 5 ай болуп калган ошо мезгилде келди. Буну эми атасы болбосо буну төрөп алып мен каяка барам деп ыйлап эле ошентип жүрдү анан жинде болуп. Баланы берсе да Кудай өз немесин ырыскысы менен берет деп анан буну төрөтүп алдык. Жакшы эле төрөп неме кылды. Анан 6 ай жанында жүрдү. Мен ошо атасына бир кайрылып келет, ушу бала азыр тырмакка зар адам, бирөөгө зар, бирөөгө кор деген ушу да.
ушу баласына кайрылып келер бекен деп мен Карабалтада 2 жыл Карабалтада жашадым. Ушу бала үчүн 2 жыл Карабалтада турдум, квартирада турдум. Ушу келсе, ушунча өпсө, ушу балам деп тен алар бекен ушунсун депчи. Бир басып келбейт, апасын деле тааныйт элем, баласы деле тааныйт эле мени. Бир келбейт. Буларга баланын кереги жок экен, өзүм да багып чоңойтойн деп 6 ай болду бала. Көзгө көрүнүп жакшына болуп 6 ай болуп калгандан кызым ыйлай эле берди анан. Кой балам, сен мынтип ыйлап отургандан эчтеке чыкпайт. Адан көрө иштеп ушу балаңа үй кыл. Менин акыбалымды көрүп атасың. İşte balаңа үй кыл деп анан Москвага кетирдим. Январдын канчасында кетти? Январдын 12-си бекен, ошондо кетти. 2024 январдын 12-си кетти. Өзү балам 2023 жыл төрөлдү эле да. Январда кетти же декабрда кетти, ошондой да кетти. Баласы 6 айлык ыйлаган бойдон, мага таштап ыйлаган бойдон кетти. Москва ошодон ошо 6 айлыгынан баштап өзүм баягы эне сүтүн бербесем да, жилик сүтүн берип өзүм багып өзүм чоңойтум. Апасынын жоктугу билинбейт. Апасын абже деп мени мама деп, апа деп, мама деп калган. Сиздин жардамыңызга муктажмын, Садыр Нуркожоев. Менин жардамыма эч кайрымсыз карабаңыз. Сизден суранам. Кызым 18 январда өзүнүн эле квартирасында дивандын алдына жашырылып, пакетке салып дивандын алдына жашырып койгон жеринен сөөгү чыккан. Ошодон бери эми өзүмө келип кайрылып атам, эч кимден жардам болбой атат. Эч жака бара албайм, мен үнүмдү каерден кандай жеткизе албай атам. Себеби ал жерде жашап жүргөн 2 баланын гана камерага түшүп аткан, кирип чыккан 2 баланын гана эмеси бар. Бирөөсү болсо Кыргызстанга качып келип, ал кармалбай Кыргызстанда эркиндикте жүрөт. Экинчи кармалып жаткан Жанарбек деген бала ошо Москвада кармалып жатат. Ал бала болсо моюнуна албай атат. Мен эмесмин деп такыр моюнуна албай атат. Мен баламын сөөгү, каны ушинтип бөлө келип бөтөн жерде төгүлүп калып кала береби? Эгерде мен ушунун жазасын колуна берген болсом, мен дагы наркы дүйнөдө мен кызыма барганда дагы ушу кызым да тынч жаткандайраак болуп, мен ушулда өзүм эчтеке жасап бере албагандай болуп, өзүм күнөөлүү сезип атам. Жок дегенде ушул кызымы өлтүргөн балдар жазасын алсын. Садыр Нуркожоев, мен сизге ушундай кайрылам. Күнүм сизге жеткенге ишенем. Мен ошо кызымдан калган 3 жашар балам бар. Ошо кызымдын баласы 3 жашар болду. Бул өзүмө апакүм кылып өзүмө өткөзүп алайын десем, үйүм жок, чындаганда үйүм жок. Ушу кандай кылып баламды өзүмө өткөзүп алышымды дагы айраң болуп, ушу барбаган жерим калбады, түртпөгөн эшигим калбады чындагында. Балдар жана коом деген жерге эле барып атам, бирок баардыгы бир сөз айтып атат. Сиз эчтеке кыла албайсыз, үйүңүз жок, жайыңыз жок, эчтеке кыла албайсыз. Ошондо чыркыратып, комиссия менен келип эле баламды чыркыратып колуман алып кетип калса, мен кандай деген абалда калам? Кызымдан кой өлүп кутулдум. Эми ушу неберемен тирик ажырап каламбы деп корком.